Жаз мезгилинен тарта ЛТР Билим жана Илим каналында жаңы жыл мугалим деген аталыштагы жаңы көрсөтүү обого чыга баштайт. Аталган көрсөтүү Кыргыз Билим берүү академиясы менен биргеликте жасалат. Көрсөтүүнүн башкы максаты мугалимдердин тажрыйбасын көрсөтүү менен бирге алардын эмгегин баалоо жана ошондой эле мугалимдер эфир аркылуу тажрыйба алмашып, бири-биринин иш тажрыйбасын көрө алышат. Ошол күндөр түндө иштеп аткан мугалимдин эмгеги чагылдырбай калат. Анын аброюн көтөрүү максатында ар бир жума сайын ошол Билим каналы аркылуу эфирдин алкагында мугалимдерди, жакшы мугалимдерди чагылдырып турсак дегенбиз. Мына Кыргызстанда окуучулары көп ийгиликтерге жетишип аткан мугалимдер бар. Мисалы олимпиадаларды утуп атат, жалпы республикалык тестилердө жакшы жыйынтыктарды көрсөтөт. Ошондой мугалимдерди да көрсөтсөк, бул баланын жетишкендиги бул түзөнсүз мугалимдин аракети менен жасалат да. Ошондой мугалимдерди да көрсөтсөк деген оюбуз бар. Анан үчүнчүдөн окумуштуулар менен кызматташып, методисттер менен кызматташып, бири менен кызматташып дагы жакшы ийгиликтерди көрсөтүп аткан мугалимдер бар. Буларды дагы биз ачып көрсөтүп турсак дегенбиз да. Анан ошол биздин берүүдө көрсөтүлгөн мугалимдерди моралдык дагы, материалдык да колдоо. Ошолорду түрдүү сыйлыктарга көрсөтсөк, экинчиден материалдык жактан жыл аягында бир спонсорлор азыр демөөрчүлөр табылып атат. Ошолордун колдоосу менен бир чоң эле суммадагы акчаларды берсек, андан сырткары ошол адамдарга сырттагы башка мамлекеттердин билим берүү системасын көрсөтүп келсек деген ой бар. Бул Финляндия, Сингапур, Европа мамлекеттери, мына былтыркы жылы жалпыга маалымдоо каражаттары колдоо фонду бар, фонд поддержки СМИ деген. Ошолор мугалимдер арасында конкурстарды уюштуруп, мугалимдер Германияга алып барып келди. Мына ушундай берүүлөрдү биз уюштурсак деген оюбуз бар. Аталган берүү 3 этаптан турат. Биринчи этап мугалимдин 15 мүнөттүк сабагы көрсөтүлөт. Андан кийин анын эмгеги көрсөтүлсө, үчүнчү бөлүгү усулчу мугалимдер сабак тууралуу ой пикирин билдиришет. Айта кетчү нерсе, бир гана Бишкек шаарына жакын жайгашкан мектептин мугалими эле эмес, 7 дубанда балдарга билим берип келе жаткан мугалимдердин эмгек жолу дагы камтылат. Бул заманда адамзаттын аба кандай керек болсо ошондой керек. Себеби деги эле мектеп босогосун аттабаган бала болбойт. Өзүнүн жаш өлчөмүнө карата сөзсүз мектепке барат. Ушул долбоордун негизине таянган иштерге кабыл болот. Демек бул долбоор абдан керек. Себеби азыркы жаштардын билимге болгон мамилеси, балдарды тарбиялоого болгон мамилеси, жалаң эле мугалим эмес, ошону чөйрөнү курчап турган ата-энелер, мамлекет деги эле балдар мугалимге мамилеси туура өзгөрүп, ошонун каалаган тилегин, жакшылыгын, берген билимин туура кабыл алып, анын ыраазычылыгын билдирген деңгээлге жетишибиз керек. Кана күлүп жашнакай болуп узачы Алтынай. Кара Балта шаарынын Антон Семенович Макаренко атындагы номер 10 инновациялык мектеп гимназиясынын мугалими Солталиева Гүлгаакы 1978 жылдан тарта окуучуларга талыкпай билим берип келет. Ал бүгүнкү күнү жаңыча ыкма менен сабак өткөнгө бардык күчүн жумшап келет. Мына менин ушул жерден жаштыгым бүт баары ушул мектепте болуп өттү. Ушул жерге мына 18 жыл болду ушул жерде мектепке келип, талай муундарды тарбиялап өстүрдүм. Эртең менен саат 7-де келип, ушул жерден 5-те кетем окуучулар менен болуп. Мына ушундай моногу жерде көп окуучулар менен талкуу иштерин уюштуруп, ушу абдан көп иштерди иштейбиз. Биздин ушул мектептин тегереги жап-жашыл болуп, сирен күлдөгөн кезде окуучулар менен эшикке чыгып, ошолор менен ушул жерде маектешип, ошондой эле ушу балдарымдын ушу сабакка кызыгуусу менен абдан көп убактыбыз мына ушул мектепте, ушул жерде өттү балдарым менен. Балдарымды, окуучуларымды ушул жерден көп окуучуларымды тарбиялап, мынакей ушул жерден өстүрүп чоңойттук. Ушул окуучуларым дагы ыраазычылыгын берип, ушул жерге келип, мени менен көп маектешип кетишет. Мен ушу өзүмдүн мугалим болгонума,
ушундай жаштарга тарбия бергениме өзүмө абдан ыраазымын. Анткени менден билимин алып, менден ушундай жакшынакай тарбия билим алган балдарым кайра келип мага ыраазычылыгын берип, чоң кызматтарга көтөрүлгөн балдарымды көргөндө ушундай жүрөгүмдөн сүйүнүп, ушунчалык ыраазы болом. Мына менин жаштыгым, мына менин ушу өмүрүмдүн көпчүлүгү мына ушул мектепте ушу балдар менен өскөнүнө өзүм да суктануу менен ушул жерде кээде монтип эшикке чыгып, ушул жерден ары бери басканда өзүмө бир жакшы нерселерди алып, өзүмө ушундай ыраазы болом. Албетте, ар бир мугалимдин билимге болгон салымы ополтоодой. Ар бир мугалим сабакка ийне жибине чейин даярданып, өз колу менен сабакка тиешелүү материалдарды жасап келет. Жыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим повестиндеги дүйшөн билимге канчалык күйсө, азыркы мугалимдердин көпчүлүгү балдардын келечеги үчүн күйөт. Дүйшөн, Алтынай сен окуп билим алышың керек десе, азыркы мугалимда бар дүйнөсүн балдарга арнап, сен бир кесиптин ээси болушуң керек деп келишет. Сенден улуу инсан, татыктуу академик чыгат. Бирок сен ал үчүн Ташкентке, Москвага барып келишиң керек. Коркпо Алтынай. Мына поездда келип калды. Жүр сени узатып жиберейин. Мугалим деген мугалим кандай болуш керек? Азыркы мугалимдин алдында турган проблемалар, мугалимдин келечеги жөнүндө мени көп ойлонтот. Анткени мен биринчи жолу тасманы көргөндө, биринчи мугалимди көргөндө, ошо биринчи мугалимдин жашоо шартын, турмушка болгон кызыгуусун, ошо мугалимдин тилегин, мүдөөсүн азыркы заман менен салыштырам. Ошол экөөнүн ортосунда аралыкта кандай өзгөрүүлөр, кандай ийгиликтер, кандай кемчиликтер болду. Албетте, азыркы биздин заманында мугалимдер үчүн абдан көп шарттар түзүлгөн. Мугалимдердин тереңдетип билгенге, профессионалдык деңгээлдерин жогорулатканга дагы мамлекет көп кам көрүп жатат. Ошондой болсо дагы мени кандайдыр бир түшүлткөн кырдаал мугалимдин статустук деңгээли. Мугалим деген бул өзүнчө бул адамзаттын аппараты болот деп түшүнөм. Себеби мугалимдин элементардык жүргөнүнөн, кийим кийгенинен, сүйлөгөнүнөн жана өзүнүн кесибине мамиле кылганынан ошонун таасиринин негизинде мугалимдин өзүнүн кандайдыр статустук деңгээлин көрсөтүп турат. Мугалим болуш үчүн бир күндүн ичинде же 5 жылдык дипломдун ичинде мугалим болуу кыйын. Себеби иш тажрыйбасында ал ички дүйнөсү менен, сабагына болгон мамилеси менен, балдарга болгон таасири менен жана ошонун жыйынтыгы келечекте кандай муундарды тарбиялады өзүнө сар эсеп берсе, ал нукура мугалим деп билем. Себеби мугалим эшиктен билим босогосун аттаганына баштап, А деген ариптен баштап турмушка чейин даярдаган инсан деп билебиз. Мугалим статусун жогорулатыш үчүн акыркы кезекте мугалим биринчи толеранттуу болуш керек. Балдардын деңгээлине, анын кандайдыр социалдык абалына карабай, өзүнүн үйүндө балдарына кандай мамиле жасаса, балдарга да ошондой мамиле жасаса, сөзсүз ал мугалимге тартылат бала. Кыргызстан боюнча бул жолу менен 70 миңден ашык мугалим окуучуга билим берет. Билим берүү жана илим министрлигинин башкы максаттарынын бири коомдогу мугалимдердин статусун, беделин жана аброюн жогорулатуу. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаковдун айтымында, ар бир мугалимдин укугун коргоп, аларга күч, дем берип турган министрлик деп билдирди. Биздин коомубузда мугалимдерди барктабасак, кадырлабасак, алардын мээнетин биз баалай албасак, анда билим берүүнүн сапаты болбойт. Себеби күнү түнү өмүр бою ушул балдарга бир билим азыгын берем деген мугалимдин түйшүгү жөнүндө биз унутуп калдык. Себеби алар кандай идеялар менен жашап атат, алар кандай бир педагогикалык бир жаңы ойлор менен, жаратмандык касиеттер менен жашап аткан мугалимдерибиз калбаган сыяктуу коомдо түшүнүк бар да. Бирок мен айтар эле 70% бүгүн мектепте иштеп аткан мугалимдердин көпчүлүгү бул билген бар дүйнөсүн ушу балдарга берсем деген мугалимдер да. Себеби булар ошол
балдарды сүйгөн, балдарга билим берүүгө өмүрүн ардаган инсандар. Алар таң эртеден баштап түнкү саат 12ге чейин ушул балдар үчүн бүтүндөй жан дүйнөсүн берет. Ошого эртеңки бир жакшы сабакка даярданат. Ошол эле мезгилде эл менен кошо эл тарткан кыйынчылыкты, эл көргөн жакшылыкты да көрүп аткан мугалимдерибиз бар да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биз аларды алып чыгышыбыз керек. Ошондой мугалимдерибиз бар үчүн биздин коомубуз мына стабилдүү, биздин коомубузда ынтымак, биздин коомубузда өсүүнү болуп атат. Себеби биз муну сөзсүз түрдө моюнга алышыбыз керек да. Себеби мугалимдердин эмгеги өтө зор. Мисалы үчүн азыр ошол айыл жергесинде бийик ойлор менен жашап аткан, өзүнүн чындыгын эч кимге бергиси келбеген, турмуштун ак карасын аралашып кетпеген, түз жүргөн, принципиалдуу позициялары менен жаштарды тарбиялап билим берип аткан мугалимдерибиз көп. Биз ошолорду сөзсүз түрдө алып чыгып коомдун алдында көрсөтүшүбүз керек. Алардын эмгегин массалык маалымат каражаттарында, түрдүү телерадиолордо биз аларды даңкташыбыз керек. Баардык жерде эле баягы негативдер күчөп атпайбы? Эптеп ошол мугалимге да жаманаттык кылгысы келген күчтөр пайда болуп атат. Мугалимдин укугун тепсеп, тебелеген адамдар дагы жок эмес. Сырттан келип, ар түрдүү мектепке келип алып туруп, класста отурган окуучулардын көзүчө анча-мынча ата-энелер зордук көрсөтүп атат мугалимдерге. А мен министр катарында ошол мугалимдердин укугун дагы коргошум керек. Аларды биз эмгеги болсо ошого жараша баа беришибиз керек. Мына мамлекетибиз жакында эле мугалимдердин азыркы иштеп аткан айлыгына 30% кошумча стимул берди. Бул дагы ошол кадыр баркын көтөрүүгө болгон реалдуу кадамдардын бири. Мына президентибиздин эмгеси менен болду. Ал эми биз 2020-жылдан баштап, январдан баштап жакшы иштеп аткан мугалимдер эгерде мамлекеттик аттестациядан ийгиликтүү өтсө, алардын категорияларын жогулатып, аларды дагы кошумча стимулдар менен камсыз кылабыз. Келген сабагыбызды баштардан мурда жагымдуу маанай уюштуруп аладык өзүбүзгө. Барыбыз. Окуучуга жашоодо ордун табууга жардам берип, аны менен дос болгон мугалим, чыныгы мугалим. Андыктан педагог бир гана мугалим эмес, психолог да болууга тийиш. Маселен, жаңычыл мугалим көрсөтүүсүнүн экинчи каарманы Мелискан Асанова балдардын психологиясын билүү үчүн ар кандай оюндарды ойнотуп, аны менен бирге өтүлө турчу сабакка окуучулардын көңүлүн буруп келет. Мен ушул мугалим болуп иштегенден бери Сорос фонду тарабынан уюштурулган сынчыл ой жүгүрт аркылуу окуу жана жазуу, Азия банкы каржылаган глобалдык билим берүү, анан былтыркы окуу жылында жыйынтыктады. Келгиле окуйбуз долбоорун алкалангандагы өтүлгөн жалпы окутуунун жаңы ыкмалары, сабак учурунда колдонулуп турган стратегиялар жөнүндө окуп, билим сертификат алгам да, окупчу. Ошол жерде сабакта окуучуну кантип сабакка тартуу керек, чакыруу этабы, мээ чабуулу деп айтат да. Ошондой учурларда жана сабак учурунда колдонулган ар түрдүү психологиялык, ар түрдүү кызыктуу кыймылдуу оюндарды ойнотуп барган сабак баштайм да. Себеби баланын көңүлү ачылып, сабакка кызыгуусу дагы жогорулайт. Анан барып сабакты баштап кетем. Негизи семинар, тегерек столдордо өткөндө, мугалимдер үчүн өткөндө деле окуучулар же болбосо практиканттар келет, практиканттар үчүн да өтөбүз да. Ошол учурда мен өз негизи эле кызыгам. Ошондой адам кандай адам экен. Анан окуучуларга дагы ошо бир сабактын бир элементтеринде ошол көрсөтүп кетем да. Себеби мен эң бир эле жөнөкөй мисал айтайын. Биз ошо сынчыл ой жүгүрт аркылуу окуу жана жазуу деген семинарга барганыбызда бизге ошондой бир оюн сыяктуу кылып психологиялык көнүгүү жасатты да. Сен эң жакшы көргөн жаныбарың же канаттыгың кайсы депчи. Эмне үчүн жакшы көрөсүң? Анан биз айтып атабыз да, мисалы мага жолборс жагат депчи. Эмне үчүн десе, аябай каардуу, сырттан көргөндө көпчүлүгү коркот депчи. Анан экинчи жаныбарыңыз кайсы деди. Анан мен айтып атам, аккуу депчи. Эмне үчүн жакшы? Аябай сырттан караганда кооз, аябай жакшы канаттуу депчи. Үчүнчү жаныбарыңыз уй дедим. Эмне үчүн? Уй деген эт берет, сүт берет, адамдын баарын тамактандырат да. Анан айтат баягы, демек биринчи жаныбар бул адамды сырттан караган адам. Мен мисалы Гүлираны биринчи жолу көрүп атам да. Сырттан карап туруп мен ошентип баалайт экенмин да. Демек мени адам көргөндө бул аябай каардуу адам экен деп баалайт экен. А экинчиси мени мындай кичине таанып калдыңар да, көп эмес бирок. Ошол адам ошентип баалайт экен. Назик депчи. А үчүнчү адам мен турмушта негизи ошондой адам экенмин. Бардыгына берейин деген адам экенмин да. Анан ошондон улам мен демек бул чындык экен да. Көп жери мага туура келип калды. Анан мен ошол нерсени эле ата-энелер чогулушунда өттүм да. Анан бир ата-эне бар болчу, редактор.
бир газетаныкы, аны айтпай эле коеюн. Анан ошол адам айтканда мен ошол адамды ошончолук бааладым да, демек ошол ошондой адам экен деп, чын эле ошондой адам экен деп. Демек мунун окуучулар да көп кызыгышат. Ойун ойлойчу деп суранышат да. Бүгүн кандай оюн эже деп келишет. Анан мен аны мындай оюн деп айтпайбы, сабактын ар түрдүү этабында колдонгонго аракет кылам. Кээ бир учурда сабактын башында, кээ бир учурда сабакты түшүндүрүп бүткөндөн кийин же жыйынтыкта аткан учурда. Анан ошондо суроо берип атпайбы, сиз каяктан табасыз мындай оюнду депчи. Анан менде толтура андай оюндарчы тимеле. Анан ар бир сабакта мүмкүн болушунча бирден бир элементин кошуп кеткенге аракет кылам. Өтпөй калган учурда бала бүгүн өткөн жоксуз го, кийинкиге алып келиңизчи деп суранышат. Алгачкы берүүбүз 21 мартта ЛТР Билим жана Илим каналында саат 11:30 обого чыгып, Нооруз майрамына байланыштуу болот.